мага ушу жолдошум аркылуу жугуп калган. Анан өзүбүзгө өзүбүз сактанып, өзүбүз карабасак да болбойт экен анан. Халк арасында ВИЧ инфекциясын эрте таап, эрте дарылоо максатында ушундай иш-чаралар уюштурулуп атат. Өтө эле жугуштуу оорулар турбайбы? Андан эми Кудай сактасын эми. Жер-жерлерге барып, экспресс тестирование менен алынып атат. Медицина кызматкерлеринин тынымсыз аракетинин негизинде калк арасынан АИВ инфекциясына кабылгандарды табуу жыл өткөн сайын жолго коюлуп келет. Алып айтсак, өткөн жылы Нарын облусу боюнча жалпы 19 адамдан оору аныкталган болсо, быйылкы жылдын 10 айында эле 28 адам дартка кабылгандыгы аныкталган. Адистердин айтымында булардын бардыгы тең жыныстык жол аркылуу жуккан. Мен бул сатыш менен жашаганыма уже 6 жыл болду. Мага ушу жолдошум аркылуу жугуп калган. Анткени жолдошум дагы түрмөгө отуруп чыккан адам болчу. Ошол жактан жугузуп алган экен да. Кочкор айылынын 47 жаштагы тургуну Акылай айым мындан 6 жыл мурун АИВ инфекциясына кабылган. Ооруну жолдошуна жыныстык жол аркылуу жугузган. Андан бери күн сайын өзгөлтүксүз дарысын ичип сактанып келет. Эми бул статус менен жашаган адамдардын көйгөйү эмне? Көйгөйү булар ар дайым бул коркунучта жашап калышат да. Ойлой берет, бул статус менен уккандан кийин эми ойлойсуң барыбыр, мындай жашоонун эмне кереги бар? Андан көрө өлүп калсаң деле жакшы болмок депчи. Анан бирок эми балдарың тургандан айла жок, ойлой албайт экенсиң, жашайт экенсиң. Өзүң ойлой берет экенсиң, может бирдеңке болуп жууп калабы? Может буларга тамак жасап атканда колум кесип алсам жууп кетеби депчи. Ушул статустагы адамдар менен жолугуп сүйлөшкөндөн кийин өзүмө келим окшойм да. Кичине деп анан азыр эми жашоого умтулуп калдык. Көйгөйүбүз биздики эмне ошо. Мисалы бул адамдар, бул оор менен адамдар уже ооруган адамдар уже постоянно дары менен жашап калат да. Тоолуу аймакта АИВ инфекциясын аныктоо иштери Нарын облустук СПИДке каршы күрөшүү борбору тарабынан жүргүзүлүп келет. Нарын шаарынын тургуну Бактыбек Мусаев дагы келип, кандын анализин тапшырууда. СПИД центрге барып, ВИЧтен өттү, анан бордон да жакшы текшеришет дейт экен, бияктыкы бекер экен, анан келип, ушакка келип текшерилип аткан. Анализдерин жакшы алышат экен. Азыр анализ берип бүттүм. Бул заманда оору көбөйүп атпайбы? Ар кандай оорулар болуп атат. Анан өзүбүзгө өзүбүз сактанып, өзүбүз карабасак да болбойт экен. Анан ошол келип мен 6 айда бир, кээде 3 айда бир келип көрүнүп кетем. Анализ берем. ВИЧке текшеребиз. Эртең менен 9-тан 11-ге чейин ачкарын келип тапшырышат. Врачтардын көрсөтмөсү менен келип тапшырышат. Чет мамлекетке чыга тургандар ВИЧке текшерилиш үчүн келип анализ тапшырышып, анан жыйынтыгын алып ошол негизинде анан сертификат алышып, анан чет мамлекетке чыгып турушат. Алынган канды лабораториядан текшерүү иштери дароо жүргүзүлүп, 4 саат аралыгында жыйынтыгы чыгарылып, жарандарга тааныштырылат. Күнүнө 150 100дөй анализдер келип атат. Анткени ушул жылдын аягына чейин акция жүрүп атат да, ВИЧ инфекциясына бесплатный. Ошону коюп берип атабыз. Бияка келген анализдин баары күнүнө чыгып турат. Күнүнө эгер ВИЧ инфекциясы аныкталса, ошол күнү эле тактап 3 тестке коюп, кайра акырында тастыкталчу экспресс тестине коебуз. Экспресс тести мурун мисалы үчүн Бишкекке жиберген болсок, азыр заманбап жакшы аппараттар келди. Аппараттын баары 100% выявляемости жерден берип туруп, экспресс тест санапитке жиберип, өзүнө колуна да берип, бугузуп, бияктан учетко алабыз. Нарын облустук СПИДке каршы күрөшүү борбору тарабынан калк арасынан аталган инфекцияны табууга карата Илет жеринде мобилдүү клиника иш алып барууда. Дарыгерлерден турган топ заманбап жабдуулар менен камсыздалган клиника менен учурда Нарын районун кыдырууга алды. Биринчилерден болуп райондун 3000ден ашуун калк жашаган эмгекчил айылына келишип, айыл тургундарына адамдын иммунокем вирустук оорусу тууралуу маалымдап, текшерүүдөн өтүүгө чакырышты. Кочкордо 70 учур катталды, Нарын районунда 34 учур, Нарын шаарында 35 учур, Ат башы районунда 38 учур, Актала районунда 21 учур, жана Жумгал районунда.
Айтылган маалыматтарды туура түшүнгөн айылдыктар үй бүлөлөрү менен бирге дарыгерлердин кароосунан өтүп, жеринен кандын анализин берип, тест тапшырышууда. ВИЧ инфекциясынан сактаныш үчүн эми айыл жеринде, шаарда ушул көп экен да. Ошондон биз сактанышыбыз керек экен. Ошон үчүн мобилдүү клиникага келип, адам баарыбыздын ден соолугубузду карап атат. Бул жакшы эле нерсе. Анан кийин анализиңерден баарыбыздын каныбызды албады, ошол анализдерден өтөт экенбиз. Андайынан билинет экен. Бул биз үчүн аябай жакшы болуп атат, жеңилдиктер болуп атат. Ушу борборго уюштуруп келгендерине чоң рахмат. Бул жерден бир топ диагноздор коюлуп атат. Биз үчүн бекер жеңилдиктер. Рахмат сиздерге деми. Ушундайлар бат-баттан келип турса, биздин айыл үчүн жакшы эле болмок. Эми ал өтө эле жугуштуу оорулар турбайбы? Андан эми Кудай сактасын, эми мына ошону бизге анализ берип эметтик, эми ошол результаты чыкса өзүбүздү алдын алат элек да. Биз эми ушу ден соолугу сиңдеп эле жүрө беребиз да, билбейбиз да. Качан ооруп, качан жеткенден анан барып атпайбызбы? Эми бул келип турса ушу элдер бул жерден чукул өздөрүнүн ооруларын текшертип билип алат да. Минтип жеринде келип калкты текшерүүдөн өткөрүү дарыгерлер менен жарандар үчүн өтө ыңгайлуу жана натыйжалуу болууда. Анткени ар бир эле тургун атайын шаарга келип дарыгерге кайрыла бербейт. Калк арасында ВИЧ инфекциясына көп адамдар текшерүүдөн баш тартышууда. Себеп дегенде алар клиникага кайрылганда же болбосо боюнда бар аялдар, анын өнөктөштөрү текшерилгенде гана чыгып калган учурлар катталып атат да. Ал эми бул мобилдүү клиниканын күчү менен калк арасында ВИЧ инфекциясын эрте таап, эрте дарылоо максатында ушундай иш-чаралар уюштурулуп атат. Ушул мобилдүү клиниканын жардамы менен биз Нарын облусунун аймагындагы жарандардын арасынан ВИЧ инфекциясын жана гепатит ооруларын эрте таап алууга көптөгөн мүмкүнчүлүктөр түзүлүүдө. 10 ноябрда башталган мобилдүү клиниканын кербени Нарын районунун аймагында 1 ай жүргүзүлүп, калкты текшерүүдөн өткөрүшмөкчү. Андыктан өмүр сакчылары электиктерди активдүү катышууга чакырууда. 1 айлыктын арасында алкагында ошол ВИЧ инфекциясына дагы камтып кетип атабыз. Ошол жер-жерлерге барып экспресс тестирование менен алынып атат. Жана гепатиттер дагы, сифилистерди экспресс тестирование менен алынат. Ошол жерден эле 20 мүнөттөн кийин результаты чыгарылып берилет. Андан тышкары ушу калк арасына түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. ВИЧтин жугуу жолдору бирдей болуп атат. Ошон үчүн жугуу жолдорун алдын алуу максатында Спидинфо Связь деген менен договор түздүк. Ушул айдын ичинде биз Нарын районунун баягы эме кылабыз, ахват кылабыз. Андан ары бүт райондорго чыгат, бул облустун деңгээлинде жүргүзүлүү иш-чара да. Маалымат үчүн айтсак, Нарын облусунда АИВ инфекциясы 2005 жылдан бери катталып, жалпы ооругандардын саны 239 адамга жетти. Тилекке каршы мунун ичинен 56 адам өмүр менен кош айтышкан, бирок дартка кабылгандардын саны мындан дагы көп болушу мүмкүн дешет адистер. Статистикалык маалыматтар боюнча бейтаптардын 66% эркектер, 34% аялдар түзөт. ВИЧ инфекция кыргызча айтканда адамдын иммунодефицит вирусу болуп эсептелет. Бул өнөкөт оору болуп эсептелет акыркы маалыматтарга караганда. Жугуу жолу, айыбын жугуу жолу, 3 жугуу жолу бар. Бул жыныстык катнаш аркылуу, кан аркылуу, стерилизацияланбаган медициналык аспаптар аркылуу, бир шприц менен жанагы инъекционный наркомандар бир шприц менен сайынганда жугат, анан энеден балага жугат. Андан тышкары эгерде айыбын жугузуп алышса, дары дармектери глобалдык фонд аркылуу акысыз берилет. Дарылар бир дары берердин астында биз психосоциалдык консультация жүргүзөбүз, кеңеш беребиз. Дарыны кандай ичиш керек, кайсы убакта ичиш керек тууралуу маалымат беребиз. Анан кийин иммунитетин текшеребиз, CD4 клетки деген бар. Вирус, канча вирус канда бар экенин изилдейбиз. Андан кийин дары АРВ терапия деп коет. Антиретровирустук терапияны өмүр бою ичишет. АИВ инфекциясына кабылгандарды угузуу жана алардын андан ары жашоосун улантып кетүүсүндө атайын адистердин жардамы талап кылынат. Анткени ар бир эле бейтап ооруну аң сезиминде кабыл алгысы келбейт. Мындай шартта дарыгерлер менен бирге Кызыл Ай коому дагы тыкыз иш алып барып келет. ВИЧ менен ооруган адамды эч качан басынтып, алардын укугун тебелеп, мындай жаман мамиле кылбаш керек. Бул баягы стигма, дискриминация деп коет. Ошол себептен адам өзүнүн статусун жашырганга мажбур болот да. Психосоциальная помощь деп коет, мындай аларга түшүндүрүү иштерин жүргүзүп,
алар менен чогуу баарлашып, чогуу чай ичип, бул мына аябай жакшы таасир берет да. Анан мүмкүнчүлүк болгондо биз ар кандай гуманитардык жардамдар болуп калганда ошолорго тизмесин кошуп коебуз. Оорунун дарылоодон мурда аны алдын алуу алда канча жеңил жана натыйжалуу экендиги талашсыз, андыктан ар бир жаран дарыгердин кеңешин эске алып сактануусу зарыл. Бир жолу колдончу шприцтерди колдонуш керек, туш келде жыныстык катнашка барбаш керек. Адам баласы эгерде маалыматты көбүрөөк алса, ушул ооруну алдын алыш үчүн өзүнө чара көрүшкө мүмкүнчүлүгү болот экен. Жыл өткөн сайын калк арасынан дартка кабылгандар көбөйүп жаткандыктан адистер сак болууну эскертишет. Анткени өмүр адамга бир эле жолу берилет, андыктан сактануу өз колуңузда. Ал эми дартка кабылгандар болсо кайсы бир мезгилдерде оорудан сак айуунун жолу табылат деген ишенимде күтүп келишет.